Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге туугандар Бишкек шаарына жакынкы жерден асыл тукум Абердин Ангус породасындагы букалар боюнча маалымдама беребиз. Азыр көрсөтө турган 4 букабыз бар. Андан кийин 2 бооз, бирөөсү бооз, биринчи туут. Бул да примерно азыр бооз же бооз эмес күмөндүүлүгү бар. Эгер тууй турган болсо биринчи туут болот. Экөөсү тең, жашы тең. Бул жакта болсо 4 Абердин Ангус букалары бар. Бул чыгарылыштын мазмуну алдын ала айтып коелу. Бул чыгарылышта биз сиздерге могу Абердин Ангустардын канчалык деңгээлде асыл тукумдуу экенин көрсөтөлү деп чечтик. Булар негизинен сатылат. Булар этке же башка нерсеге эмес, булар жалаң гана уруктукка. Азыр видеону көрүп туруп комментарийге кирип сиздер өтө терс комментарий жазышыңыздар мүмкүн. Мен буга 4 букалы болом деп. Жок. Этке союлган бука менен производитель буканын айырмасы бар. Негизи асыл тукумдуулук менен иштеп жүргөндөргө ар бир малдын асыл тукумдуулугу өтө керек нерсе. Бул өтө билимдүү адамдардын түшүнүгү болот. Азыр мисалы бул бука туулганда кандай чарбадан туулган, канча айлыгында канча килограмм результат көрсөткөн, мунун энеси кайсы линиядан, атасы кайсы линиядан, энеси кайсы линиядан түзүлүп келген, атасы кайсы линиядан түзүлүп келген, бүт баарын биз сиздерге племенной карточкасы менен түшүндүрүп беребиз. Бул кимдерге өтө керек маалымат? Бул асыл тукумдуулук менен иштегендерге өтө керек маалымат. Сиздер күн желесинен буга чейин көрүп жүргөнсүздөр $50,000, $60,000, $40,000, $100,000 кочкорлорду да көргөнсүздөр. Керек болсо $130,000 да сатылбай койгон кочкорлорду билесиздер. Ошол кочкорлор генетикасы күчтүү, линиясы күчтүү болгон үчүн ошондой баага чыккан. Түшүнмөгөндөр бар андайларды. Баягы бул акыл айнып калыптыр. Жок, ошого жараша күчтүү анын койлору бар. Ошо койлорго татыктуу кочкор коюш керек, ошон үчүн иштетилет. Мына ушул букалардын дагы негизги көрсөтүү максаты ушундай, племенной карточкалары бар. Учурда биз Бишкек шаарынын Манас аэропортундагы дача сууда турабыз. Мына ушул букалардын жетишпей калсаңыздар 20 башы Ысык көл облусунда турат экен. Ээсине чаласыздар, аларды дагы содаласаңыздар болот. Азыр мен ээсин кепке тартайын дагы бир четтен маалымат берейли. Азыр ээси менин жанымда, жүрүң. Биринчи кунажындар боюнча маалымат беребиз, же букалар боюнча, же жалпы эле ушу ангустар боюнча маалымат берейличи. Асыл тукум Короодон келген дедиңиз, а? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бул асыл тукум Короодон келген, Россия Федерациясынан Алтай областынан келген, а? Ооба, келиш. Племенной хозяйствону айтпай эле туралы эми. Бирок биз азыр көрсөтүп аткан жагдайыбыз азыр чын айтканда сарайда караңгы болуп атат, а? Ооба, ошол баягы булар жайытта жүргөн себебинен бул күзүндө келип эле ушул жерде байланганда, анан азыр буну сыртка чыгып көргөзгөнгө бул физикалык күч жок да, ошонун айтканда сүйрөйт да булардын. Азыр бер жагы эле бир 700 кг 600дөн өйдө турат да вестерчи. Байке мындай кылалы. Өзүңүз племенной менен иштеп жүргөн адам экен, жакшы билет экенсиз. Могу племенной карточкаларды мага бериңиз. Негизи тооктун дагы, көгүчкөндүн дагы, уйдун дагы, саан уйдун, эт багытында уйдун, жылкынын дагы өзүнүн асыл тукумдуулары башкача баада болот, аларга түшүнүк башкача, турабы? Ооба, тура. Мисалы тарыхта эң кымбат жылкы Франкел чыккан, ал эмнеге күлүктүгүдөн, турабы? Тура. Асыл тукумдуу. Тура. Линиясы өтө күчтүү болгон. Тура. Ошо сыяктуу эле мына ушул уйлар дагы негизи ушундай максатта алсаңыздар болот. Мисалы кимдир бирөөгө теги күчтүү бука керектир, анткени анын ангус уйлары күчтүү болушу мүмкүн. Ошол сымал азыр мына племенной свидетельствону мен сиздерге күбөлүктү азыр бир четтен түшүндүрүп берем, сыртка чыгып туруп. Алгач мына ушул букаларды көрүп алдыңыздар окшойт, жүрүңүз эми. Мойтте жашырып коеюн эми колу менен тосуп кайсы племенной хозяйство экенин. Кээ бир хозяйстволор эми купуя сактайт. Эми бул өтө деле коркунучтуу эмес. Экөөбүз мына жерден түшүндүрсөк болот экен, а? Күнгө кылып, бир аз шамал бар. Буйруса мына. Так, племенной свидетельство. Биринчи муну алайлы. Бул бычок экен, а? Ооба, ошо 7 айлыгында сиз алган экенсиз. 7 айлыгында алганбыз да. 244 кг тирүү салмагы.
бал 75% берилген экен. Ооба. Классы элита. Элита. Эми племенное хозяйство мен иштегендер кайсы хозяйстводан чыккан не экенин абердин ангуска чистопородный дейт, таза кандуу деп турат, туурабы? Ооба. Эми артына чайлы. Мынау энеси. Бул жерде энеси. Мынау атасы. Атасы. Бул жакта энеси, Атасы, ошол. Атасы могу? Бул энесинин энеси да бул. Энесинин атасы бул, а? Бул атасы. Биз одоно тили менен айтканда адамга берилген Ата теги. адам боюнча могу тай атасы болуп калат, туурабы? Ооба. Так, бул атасы, атасынын энеси, атасынын атасы. Ооба. Бул жактан энесинин мына чоң энесинин энеси, атасы ушинтип кете берет. Ооба. Так, могу энесине карайлы. Биринчи кезекте эми энесине дагы көп маалым басым жасалат. Энеси 2 жаш 7 айлыгында 450 килограмм тирүү салмакта болгон экен. То есть бул ошо мезгилде тууган болсо, тагыраак айтканда 2 жаш 7 айлык биринчи туума болгон экен. Ооба. Ооба. Биринчи туума болот. Биринчи тур. То есть бул деген мындай как жөнөкөй абал экен да, багылган эмес, туурабы? Ооба. Ушундай абалда 450 килограмм. Бул жаш 205 күндүгүндө 204 килограмм болгон экен. 205 күндүгүндө. Живая масса телят дейт. Мына оценка энесинин породасы элита рекорд болгон экен. Болгондо элита рекорд. Балза экстерьер дейт 100%. Демек энеси элитанын рекорд болгон экен, 100%. Мына элита рекорд. Мына энесинин энеси дагы элита болгон экен. Жаш убагында 220 килограмм, чоң убагында 272 килограмм болгон. Мына элита рекорд болгон экен, туурабы? Буканыкы, туурабы? Тай атасы. Ооба, тай атасы. Таза кандуу. Живая масса 922 килограмм болгон экен 5 жашында. Атасын көрүп коелу эми. Так, атасыныкы таза кандуу 3 жаш 9 айлыгында 740 килограмм чыккан экен. Мына атасы. Класс элита рекорд болгон экен, энеси дагы мына буканыкы. Ооба. Башка жагын айтпай эле коелу. Өзүңүздөр түшүндүңүздөр. Мына атасынын түпкү теги элита, элита рекорд, элита рекорд, элита рекорд, элита рекорд. Мынагы келип чип менен ушу буканы алам десеңиздер, мына дагы. Муну келип көрсөңүздөр болот экен. Бучок жаш мезгилинде алынган экен, өтө сонун. Могу тёлка дейт. 11 айлыгында 254 килограмм таза салмагы болгон. Биринчи класска кирген экен, ошо мезгилде. Ооба. Так. Жанагы тёлка мына кунажындардын бирөөсү керек. Аны эми чип менен текшериш керек. Энеси элита рекорд болгон экен. Мына 8 жаш 6 айлыгында 690 килограмм таза салмак болгон. Мына энесинин түпкү тектери бүт элита рекорд. Биякта таза кандуу элита рекорд, элита рекорд, элита рекорд, элита рекорд. Атасын көрүп коюңуздар. Элита рекорд болгон экен. Ушу тёлканын таза кандуу. Так, атасы салмакка тартылган эмес экен, атасы. Атасынын түпкү теги элита рекорд, элита рекорд, элита рекорд, элита рекорд, элита рекорд, элита рекорд бүт баары. Эми экини өткөрдүк. Биринчи класс бык 11 айлыгында 283 килограмм болгон экен да. Бул энеси Балза экстерьер 93%, элита рекордко кирген. Атасы дагы элита рекордко кирген экен. Мына энеси менен атасынын түпкү тектери мына. Биринчи класс элита рекорд, элита рекорд, элита рекорд. Мына көрүп атасыздарбы? Бүт баары. Эми бул жагын тезирээк көрсөтөйлү. Мына. Бул дагы бир бучоктук экен. 248 килограмм 9 айлыгында биринчи класс экен, Да элиталар барбы экен? Мына. Элита экен, мунага 7 айлыгында 248 килограмм. Баары бир кородон алган экенсиз да? Баары бир кородон алынган. Так, энеси дагы элита рекорд. Атасы да элита рекорд 3 жаш 9 айлыгында 750 килограмм тирүү салмагы болгон экен. Бул энеси 6 жаш. 6 жаш 7 айында 650 килограмм болгон экен да. Энеси. Энеси.
Энесинин түпкү дагы бүт эле элита рекорд деп турат. Бул жагы да бүт элита рекорд деп турат. Эми бул кагаздар менен линиянын канчалык маанилүү экенин көрдүңүздөр. Бул кимдерге өтө маанилүү? Балким 50 баш, балким 100 баш, балким 30 баш таза кандуу ангус уйлар кармагандарга мына ушундай линиядагы результаттар керек да. Ооба. Ошолорго мына агам көрсөтөйүн деди. Сандан сапатка. Сандан сапатка. Эми муну коелу мындай, шамал учуп кетпесин, жүрүңүз. Кайра кирели дагы булардын бааларын бычайлы эми. Могу 4 буканын баасы башка, көлдөгүлөрдүн баасы башка да турабы же? Ооба. Башка. Сүйлөшүү түрүндө балар. Башка алардын бияктын баасы башка, алардын баасы башка да. Так, мыналар канчадан болот азыр? Биринчи туумалар. Булар 300 миңден болот. 300 миң сомдон, а? Ооба. Так. Булар стойлуу режимде азыр, э? Ооба, булар стойлуу режимде. Кышында эле турду. Кышында эле турду. Атак жай жазында уже тоого кеткен да булар. Эки тоо көрүп келишти. Бул букаларчы? Букалар дагы ошо күзүндө эле келип кирген. Бир 3-4 ай айырма бар окшойт да бири-биринен, а? Бул жаштары боюнча мисалы кээ бирилер 3 жаштан ашып калды, кээ бири 3 жашка чыга электер да бар да. Ну, приблизительно бир поток. Бир потокто ошо бир эле жылдан айларынан эле бир аз ылдый болуп калган да. Мисалы азыр бул букалар азыр ушу экстерьерине карата соодолот да турабы? Ооба. Мисалы приблизительно булардын баасы канча эми? Мисалы на выбор кылганда. Булардын баасы эми 400 миң деп атабыз, анан кеми болот да. 400 миң анан кеми. Кеми бар, кеми бар. Сиз ошондо булардын асыл тукумдуу улуун ошого баалап атасыз. Ооба, ошондой болуп атат. Буларда 2 тоо көрүп келгенби? 2 тоо көрүп келген булар. Жайлоодо жүрүп Бишкекте Дача суда Манас аэропортунун жанында турат булар. Племенной хозяйстводан келген экен. Толук маалыматты биз сиздерге бердик. Экран астында ээсинин номерин калтырып атабыз. Ээсине дагы чалып кошумча суроо сурасаңыздар болот. Мен айтып коеюн, бак комментарийде окуп жалат болбоң, а? 400 миңге мен 4 бука эң чоңдон ала алам дегендерге. Эми мунун малдын асылдуулугун түшүнгөн кишилер билет да. Эми ушуну сизге эскертип коеюн дейм да. Ооба. Үйдө жатып окуганда көңүлүңүз чөгүп кетпесин. Жок. Жанагы Арашан деген пародон уккансыз да? Баягы Фоксту 130 миң долларга сатпай коюптур. Ооба. Баягы Франкелди 60 миң долларга сатпай коюптур деген. Бул ким сатам десе алат. Ошого жараша аларда маточное поголовье бар да, настолько күчтүү маткалар. Аларга арзан кочкор койгон жарашпайт. Ооба да. Ошолорго керек. Мына ошентип азарт менен мына кылдаган экен да орустар дагы буларда. Өт салмагы чоң, элита рекордторду бири-бирине кошкон экен. Мына ушундай асыл тукумдуу Абердин ангустарды алам десеңиздер байланышыңыздар. Башында айтканбыз, Ысык көлдө дагы ушулардын шериктери бар экен. Мына Бишкек жакта болсо ким уруктукка? Жалаң уруктук экен булар, этке эмес. Болгону кышта стойлуу режимде турган. Аткорум болгон эмес, а? Аткорум бир 2 мал аз-аздан жеп неме болуп турган. Усиленди эмес, а? Жок. Жөнү гана. Жөн эле. Бирок жаман тың экен да. Азыр канча чыгат дейсиздер салмагы? Түрүү салмагы азыр башы 600 килограммдан өйдө 700 барып калат го дейм. Буларда өлү дегенде биринчи класска кирет окшойт анда. Ооба. Болду. Абердин ангустар. Булар байыркы пародалардын бирине кирет да эмичи? Ооба. Но мамбелер, сименталдар кийин селекция болуп чыкты да. Мисалы алатоолорчу. Булар бирок байыркы селекциялык жол менен чыккан порода болсо дагы азыркы тепте эң бренд порода да дүйнөдө. Каны күчтүү экен да булардын. Тоого да жакшы жүрөт, суукка да жакшы жүрөт да булар. Эң чыдамкайлар ошолор экен. Анткени бул биздин тоолорго да эле чыгарып жайыттарын көрдүк. Бийик тоолорго да эле. Мен бир киши атайын эксперимент кылган да, 4 жыл мурун күзүндө тарткан Беловодскийден. Булар жаман семиз болот экен. Атайын баягы ангус букалар менен уйларды алып чыгып, бир жайытты арендага сатып алып, малчы коюп, ал жайытка эч кимди киргиздирбей, анан атайын чүйдүн уйларын, анан башка региондордон уйларды сатып алып туруп, ошол жерге коюп жиберген да. Биз күзүндө барсак, ангустар өлө семиз жайытта жүргөн уйлар. Биздин уйлар орто эттүү да. Ошосу мал. Өзгөчөлүктөрү
чөптү дагы тандабайт да, баягы тоютту да тандабайт экен да. Караңыздар. Булар эт багытында буларды басып өткөн пока порода жок десе болот дүйнөдө негизи. Эң мыкты породанын бири. Жеткиликтүү маалыматты бердик окшойт, түшүнбөй калгандар эсине чалып туруп дагы кошумча сурооду сурап алып сүйлөшүңүздөр. Биз кызматка келдик. Анда мына ушул асыл тукумдуулукту жакшы түшүнүп баалаган адамдарга насип этсин, анда могу производительдер буйруса. Рахмат. Түпкү теги менен өтө мыктылар экен.